Assalamu алейкум, урматтуу замандаш. Анда кезектеги өрнөктүү аңгемелерибизди улантабыз. Бир халифанын кичинекей уулу медреседе окуп жүргөндө аны устаты сабакта себепсиз эле уруп коет. Мен эмнеге урдуңуз деп сураганда устаты унчукпа дейт. Сабак бүткөндөн кийин кайра дагы устатынын жанына келип, мен эмнеге урдуңуз деп сурайт. Анда да устаты унчукпа деп коет. Арадан 20 жыл өткөндөн кийин ошол халифанын уулу атасынын ордуна халифа болот. Ошондо баягы окуяны эстеп, устатын чакырып, устатына "Ошондо мени эмнеге урдуңуз эле?" деп сурайт. Устаты күлүмсүрөп: "Сен ошону унуткан жоксуңбу? Мен зулумдукту кандай болорун билсин деп сени урган элем. Зулумдук эч качан унутулбайт. Кылым өтсүн, жыл өтсүн, баары бир эстен кетпейт, так болуп кала берет. Ошондуктан сен бул жашоодо эч кимге зулумдук кылба" деген экен. Урматтуу замандаш, мына көрдүңүзбү? Жашоодо биздин адамдарга кылган жамандыктарыбыз, зулумдуктарыбыз ал так болуп тарыхта кала берет. Ошондуктан дайыма биз адамдарга зулумдук кылып каргыш албай, жакшылык кылып алкыш алууну үйрөнөлү. Дайыма алкыш менен, бата менен жашаган инсандардан бололу.